Саламатсыздарбы? М, Келиңиздер, саат 3 болоюн деп калды. Саламатсыздарбы? Менин атым Бүпүсара болот. Бүгүнкү вебинарды мен өтөмүн. Бүгүн ИСУну жаңылоо боюнча процесстерин көрсөтө кетемин. Анткени быйыл окуу жылы жаңы эле башталды. ИСУдо дагы жаңы маалыматты көрсөтүшүңүздөр керек. Ошол себептен бардыгын карап көрөсүздөр. Бүгүн вебинар кыргыз тилинде өтөт. Эгерде кыргыз тилинде түшүнбөйм, орусча өткөзсөңүз десеңиз, анда эртең катышыңыздар. Эртең саат 3-тө орус тилинде өткөзөбүз. Если здесь присутствуют представители школ или детских садов, кто не понимает русский язык, пожалуйста, вы можете участвовать завтра на вебинаре в 3 часа. Сейчас можете время не тратить, потому что сегодня вебинар будет на кыргызском языке. Азыр мен көрөтам, бул жерден YouTube каналынан сиздер баардыгыңыздар аты жөнүңүздү, мектеп аталышын жазып атасыздар. Ошондой эле бул жактан эфир сакталабы деген да суроо келди. Туура эфир сакталат, запись болот. Өзүбүздүн ушул эле каналыбызга биз буну жүктөйбүз. Андан сырткары ушул каналга дагы сиз подписаться кнопкасы аркылуу жазылыңыздар. Жаңы видеолор, керектүү видеолор ушул жака чыгып турат. Ошол себептен сөзсүз түрдө көрүп туруңуздар. Баардыгыңыздарга тиешелүү негизи бул видеолор. Бул биринчи нерсе болчу. Андан кийинки маселе, негизи билесиздер, азыркы учурда текшерүүлөрдүн баардыгы ушул ачык маалыматтар сайтынан жүрөт. Ачык маалыматтар сайтын баарыңыздар билет болушуңуздар керек. Эгерде таппай жатам, билбей жатам десеңиздер, анда ИСУнун башкы сайтында emis.edu.gov.kg сайтынын эң башында эле логин паролду жазганын жеринде эң башында ачык маалыматтар деген ссылка бар. Ошону бассаңыз, сиз ачык маалыматтар сайтына түшөсүздөр. Бардык аккредитация өтүп атасызбы, башка текшерүүнү өтүп атасызбы, бала бакчаларда текшерүү жүрүп атабы, ушул сайтка келип биздин жетекчилик, башка уюмдардагы текшерип чыгышат. Ошол себептен сиздер ушул сайттагы маалыматтарды текшерип, ошого жараша ИСУну толтурасыздар. Бул жерден сиз поиск менен колдонсоңуз болот, издөө менен. Ушул жерге эле мисалы жазасыз жеткинчек деп. Эгер жеткинчек бала бакчасын издеп жатсак. Мынакей бул жерде жеткинчек бала бакчасы чыкты, каалагандын сиз өзүңүзгө тандап, аны ачып көрсөңүз боло берет. Эгерде мен район боюнча издейм десеңиз, анда кеңейтилген издөө менен колдоносуздар. Бул жерде аты жөнүн жазып алсаңыз болот, ИУЖК коду менен издесеңиз болот. Бул кода КПО, Министерство юстициядан берилген код. Андан сырткары, мисалы Бишкек шаарынан издесек дагы болот, районун тандайсыз. Мисалы Бишкек шаары, Первомайский район. Андан кийин бул бала бакчабы же мектеппи? Мен мектепти тандап жатам. Муниципалдык мектепти издейли, издөөнү басабыз. Бул жерде бардык муниципалдык мектептер чыкты. Мисалы ушул жерден мен 29-чу мектепти ачып карасам, бул жерде анын толук маалыматы чыгат. Эмнени толтурду, кайсылары азыр толук эмес. Биринчи эле геолокациясы. Бул мектеп өзүнүн жайгашкан жерин толтуруптур. Мынакей бул жерде оранжевый түстө бул жерде белгиленип турат, зданиянын үстүндө. Сиздер дагы сөзсүз түрдө ушул жерде ушул картаны карайсыздар. Эгерде сиздин жайгашкан жериңиз бир тоолуу аймакта турган болсо, аны сөзсүз өзгөртөсүз. Өзгөртүү үчүн ИСУга киресиз, логин паролуңуз менен билесиз аны. Эгерде логин паролуңуздар жок болсо, мамлекеттик, муниципалдык, бала бакча анан мектептер районного, РЦОго, гараного кайрылышат. Жеке менчик мектеп жана бала бакчалар бизге кайрылышат, биздин WhatsApp'ыбызга. Биз аларга беребиз, башкалар РЦО районного кайрылышат. Алар контролдошот. Мисалы мен ошол эле 29-ду карасам, ал туура эле жайгашыптыр. Эгерде сиздердин жайгашкан жериңиз туура эмес болуп калса, анда сөзсүз өзүңүздүн логин паролуңуз менен киргенден кийин жалпы деген бөлүмдөгү баяндама бөлүгүндө эң астында картадан өзгөртөсүз жайгашкан жерди. Мисалы менин мектебим Бишкек шаарында эмес, менин мектебим Ош шаарында болсо, анда мен өзгөртөмүн аны. Мынакей көк метканы жылдырамын Ош шаарына. Келтирдим, жакындаттым. Ош шаарындагы көчөлөр көрүнүп баштайт мага жакындатканда, плюс кнопкасын басканда. Мисалы менин көчөм бул жерде
Жолдошбек Райымбеков көчөсүндө болсо, ошол жака алып келемин. Бул жерде здание бар болсо, ошол зданияга үстүнөн келтиремин. Анан акырында сөзсүз түрдө жайгашкан жерин сактоо кнопкасын басып, аны сактап коюшум керек. Ошондо гана сиздин жайгашкан жериңиз туура көрсөтүлүп калат. Бул биринчи. Андан сырткары, бул жакта уюм жөнүндө маселе. Сөзсүз түрдө башчынын аты толугу жазылыш керек. Ким директор сизде, ким заведующий, ошонун аты жөнү бул жерде туруш керек. Андан сырткары бул жерде ИУЖК коду туурабы туура эмеспи документтерден текшерип карайсыздар. Сиздин уюмуңуз толук аталышы ушул жерде жазылып турабы же жокпу карайсыз. Телефон приемный же болбосо кимдин телефону негизи сиздерде колдонулса, берилсе башкаларга, ошол номерди жазышыңыздар керек. Сиздердин менчиктөрүңүздөр бул муниципалдыкпы, мамлекеттикпи, жекеби, ошону белгилейсиздер. Бишкек шаары, Первомайский район, анан адресин белгилеп кетесиздер. Сиздердики мисалы Ош шаары, району жок ал жакта, мисалы адреси бар болсо, ошону белгилейсиздер. Бул уюм жөнүндө маалыматтын бардыгын ушул жалпы баяндама бөлүгүнөн оңдойсуздар. Сиз бул боюнча негизи маалыматыңыз бар, болгону унутуп койсоңуздар, мен ошону эстетип койдум. Бул жерде редактировать кнопкасы аркылуу оңдоп акырында сактап коесуз. Экинчи бөлүк бул кызматкерлер боюнча бөлүк. Эгерде сиздер кызматкерлерди киргизген болсоңуздар, бул жерде жалпы саны чыгат. Кызматкерлердин жалпы саны мисалы 76, анын ичинде канчасы аял киши, педагогдор негизи 71, штаттык тизме бул позиция. Курамынын штаттык тизмеге ылайык деген бул сиздердин канча позиция түзгөнүңүздүн ошонун саны чыгып атат. Мисалы сиз ИСОго киргенде бул жакта позициялар бөлүмү турат. Так, азыр мынакей позициялар, должности. Эгерде ошол жерде бош позицияларыңыз бар болсо, мынакей меники турат бул жерде. Бош позиция эң акырында эгер аты жөнү чыкпаса эч кимдин, демек ал позиция бош. Алар жөн эле турган болот, керек эмес. Мынакей, эгерде ушул жакта бош турган болсо, пробел. Учурдагы кызматкер деген жерде эч ким жок болсо, ал позицияны деактивация кылышыбыз керек сөзсүз түрдө. Ал анткени үчүн ашыкча, аны биз колдонбойбуз. Ал үчүн кароо кнопкасы аркылуу ошол позициянын ичине киребиз. Көбүрөөк иш аракет кылабыз, деактивацияга жөнөтүү деген кнопканы басып, өзүбүздүн атыбызды белгилеп, ыйгарым укуктуу адамга комментарийге бир кнопкасын басып, сактоону басабыз. Кайрадан ал биз аткарган процессти биз тастыкташ үчүн ал жерге галочканы кайрадан басып, өзүбүздүн атыбызды белгилеп, сактоону басабыз. Ошондо гана бул позиция активдүү эмес болуп калат. Ошондо ал саналбай калат, штаттык тизмеге кирбей калат. Ушул нерсе туура, анткени үчүн көптөр эле аккредитацияны өтүп атканда сиздердин штаттык тизмеңиздер туура эмес экендер, бир аз кыйналышат. Ошол себептен бул нерсени тууралайсыздар. Кийинкиси бул жерде педагогикалык стаж. Стаж боюнча толтуруу жерин сиз билесиз. Ал үчүн сотрудниктер, кызматкерлер бөлүмүнө киресиз. Кароо аркылуу кнопкасын басып туруп, карточкасына киргенде кесипкөй бөлүмүнөн эмгек ишмердүүлүгү дегенге плюс аркылуу качан, кайсыл жерде, кайсыл убакытта уюмдун аталышын, ким болуп иштегенин толугу менен көрсөтөсүздөр. Эгерде педагог болуп иштеген болсо, анда педагогикалык ишке ооба дейсиз. Эгерде специальность боюнча иштеп жатса, ооба дейсиз. Анан кийин сактоону басып коесуздар. Карточкасында кесипкөй бөлүгүндө. Бул тууралуу бизде ушул эле каналда кыска видеобуз бар. Ошол жерден көрсөңүздөр боло берет. Кайра эле ушул жерден квалификациялар бөлүмү бар. Плюс аркылуу сиздер дипломун кошо аласыздар. Диплом тууралуу дагы биздин өзүнчө видеобуз бар. Ал боюнча да карап кетсеңиздер болот. Бул жерде мисалы документтин аталышы, документ о высшем образовании, кайсыл адистикте окуган, качан окуган жана толугу менен сактап коесуз. Тиркемени тиркебейсиздер, керек эмес. Аны сканын бул жака кошуп коесуз. Акырында сактап коесуздар. Дипломдорун окутуучулардын, педагогдордун дипломдорун киргизүү шарт. Бардыгын киргизип чыгасыздар. Ушул стаж боюнча айта кетсек, эгерде сиз иштеген жердин бардыгын трудовая книжкасы боюнча карап, ар бирин киргизген болсоңуз, система өзү туура санап коет. Мисалы, сиздерде 20 жыл иштеген педагог бар болсо, анын бардык иштеген жерлерин убактысы менен жазып чыккан болсоңуз, система 20 жылдык стаж бар деп аны өзү санап коет. Ага сиз кабатыр болбоңуздар. Андан кийинки маселе бул жерде жогорку билимдүү
орто кесиптик билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу деген бөлүм бар. Ал жерде ушул эле персоналдын карточканын ичинде квалификацияны жогорулатуу деген бөлүктү басасыз. Ошол бөлүктүн ичинде курстар бөлүмүн басасыз. Плюс аркылуу качан акыркы жолу бул курстарды өткөн, 2-3 курсу бар болсо аны дагы жазышыңыздар керек. Акыркы 5 жылдыкын жазсаңыз бул туура, бул негизи стандарт. Ошол себептен сиздер алардын маалыматын алып жеке личное делосунан ошол жерден жазып чыгасыңар. Мисалы аталышы, курстун аталышын жазасыз. Сүрөттөө керек эмес. Персоналдын окутуу категориясы, мисалы административный же болбосо педагогический, кайсыл багытта ал курсту өткөн белгилеп кетесиз. Тренинг болдубу же болбосо семинар болдубу, кайсысы болсо ошону белгилейсиздер. Зачеттук сааттар сөзсүз түрдө жанагы сертификатында көрүнүп туруш керек. Эгерде ал жакта зачеттук сааттар жок болсо, демек бул повышение квалификация боюнча курс эмес, бул башка курс, аны белгилебейсиздер. Мисалы 72 саат же болбосо 36 саат ошолорду белгилеп кетесиз. Кайсыл күнү бул курсту аяктаган, тиркеме керек эмес, сактоону басасыздар. Ушул бардык маалыматты толуктаганда, бул жакта дагы канча сиздин педагогуңуз повышение квалификация боюнча курстарды өткөнүн саны чыгып калат. Бул дагы өтө маанилүү. Анткени үчүн сиздерде текшерүү жүрүп жатканда, сиздерде бир дагы мугалим жогорулатуу курстарында өткөн эмес болсо, бул бир аз маселе болуп калат сиздерде. Так, андан кийинкиси предметтер боюнча мектеп мугалимдин сандарын сиздер предметтер бөлүмүнөн толукташыңыздар керек. Ал боюнча бизде өзүнчө видео бар, азыр убакыт бир аздар. Мен сиздерге өзүнчө тизме кылып видео жөнөтөбүз. Негизи аны толуктай турган жерин көрсөтүп коеюн. Ал үчүн академиялык предметтер бөлүмүнө киресиз. Бул жерден плюс аркылуу быйылкы окуу жылды тандап, кайсыл класска, мисалы, сиздердики 5-А класс болсо, кайсыл класска, мисалы, мынакей, көркөм өнөр же болбосо физкультура, кайсыл мугалим өтсө, ошону белгилеп кетесиздер. Сөзсүз ар бир мугалимди, ар бир классына предметник катары кошуп кетишиңиздер керек. Так. Бул экинчи бөлүк болчу, кызматкерлер боюнча. Буларды сөз түрү текшересиздер. Эгерде былтыр толуктоого жетише элек болсоңуздар, быйылда толуктап өтөсүздөр сөз түрдө. Азыр эң негизги бөлүктөр бул маттех база, окуучулар боюнча, анан академиялык жетишкендиктер. Азыр маттех база боюнча өтүп жатабыз. Бул жерде здания боюнча маалымат азыр 0 деп турат. Негизи былтыркы жылы көптөр эле бул имаратты, кабинеттерди, коридорлорду, анан ичинде кабинеттерин бардыгын киргизип, аянтын дагы көрсөтүп чыккан. Биз азыр адистерге айтып атабыз, бул маселени кайрадан ошол эле имараттарды быйылкы жылкыга дагы кайталап толтурууга эмес, алардын баарын бизге которуп бериңиздер. Анткени бул чоң иш, биздин жооптуулардын да убактысы аз. Келиңиздер аларга жардам берип, аларды которуп бериңиздер деп биз суранып жатабыз. Ошол себептен сиздер зданияларды былтыркысында барбы, жокпу текшересиздер, кабинетине чейин квадратурасы туура кирдиби текшересиздер, быйылкыга азырынча толтурбайсыздар. Эгерде былтыр дагы эч нерсени толтурган эмес болсоңуздар, анда быйыл киргизишиңиздер керек. Анткени үчүн сиздер анда артта калдыңыздар. Эми былтыркы толтурбай эле быйылкыга киргизип коюңуздар. МТБ боюнча дагы бизде аянттарды толтуруу видеосу бар, аны биз жөнөтөбүз сиздерге. Кийинкиси бул жерде аянттардан кийинки бөлүк бул активы. Сиздин мекемеңизде азыркы учурда эмне кандай шарттар бар? Аларды сиздер инфраструктура, активдер деген бөлүмдөн толтурасыздар. Активдер бул жерде быйылкы окуу жылы плюс аркылуу. Мисалы сиздерде канализация бар болсо, канализация деп жазасыз. Анткени үчүн кээ бирки мектептерде, кээ бирки бала бакчаларда канализация жок болуп калышы мүмкүн, а сиздерде бар. Ошон үчүн код дегенге канализация, аталышына канализация, багыты бул окутуучу эмес. Негизи эле сиздердин мекемеңиздин шарты. Тип дегенге канализацияны белгилеп кетесиз. Шарты жакшыбы же болбосо азыр бузулуп калдыбы? Убактылуу ошону белгилейсиз. Майыптарга жеткиликтүүлүгү барбы, жокпу ошону белгилеп туруп, макамын азыр колдонуп жатасызбы же болбосо негизи бул иштебей токтоп калдыбы, ошону белгилейсиздер. Акырында сактоо кнопкасын басып коесуз. Ушул сыяктуу бул канализация, ысык суу, компьютерный класс, цифровая библиотека, ушулардын бардыгы бар болсо, мынакей типти карайсыз, типте эмнелер жазылган болсо, бардыгы сиздерде бар болсо, ар бирин бирден кошуп чыгасыздар. Мисалы сизде интерактивдүү доска барбы, лифт
лифт барбы, атайын жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга шарттарыңыздар барбы, ошолорду белгилеп кетсеңиз, бул сиздерге плюс. Анткени үчүн отчетко келгенде булардын бардыгы бар болсо, көрсөтүлгөн болсо, өзүңүздөргө жеңил болот. Бул активдер боюнча толуктаганда бул жердагы ооба деген белги чыгып калат. Андан кийинки нерсе бул жакта интернет. Эгерде сиздердин мектебиңиздерде интернет кошулган болсо, ушул эле инфраструктура бөлүмүндө интернет деген бөлүмгө кирип, плюс аркылуу быйылкы окуу жылга сиз кошуп коюшуңуздар керек. Азыркы учурда Кыргыз Телеком менен иштеген баардык мектептер негизи интернет менен колдонуп башташты быйылкы жылкыга. Макслинк менен бир аз маселе болуп, аларды азыр Кыргыз Телекомго өткөзүп жатышат. Бир аз күтө турасыздар. Бул маселени биз жетекчиликке айттык, алар чечип жатышат. Кыргыз Телекомдогулар сөзсүз түрдө белгилеп кетесиз, мынакей Кыргыз Телеком тип оптикалыкпы же башкабы, шарты үзгүлтүксүзбү же болбосо анча эмес болуп жатабы, багыты негизи окутуу үчүн өткөрүү жөндөмдүгүн белгилейсиз, анан акырында сактап коесуздар. Эгерде Кыргыз Телеком болуп туруп анан бул жака белгилебей койсоңуздар, анда кийинки тендерге, кийинки оплатага келгенде сиздердике кошулбай калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз түрдө ар бир мектеп муну белгилеп чыгыш керек. Бала бакчаларда эгерде интернет жок болсо, анда кошпойсуз. Бул бала бакчаларга бул тиешелүү эмес. Кийинкиси азыркы учурда МТБ бөлүгү, мынакей инфраструктура МТБ бөлүгү бар. Ал жерде канча компьютер, канча сканер, канча проектор, ошол нерсени быйылкы окуу жылга сөзсүз токтоп кетесиздер. Көбүнчө эле мисалы жаңы окуу жыл келгенде жаңы компьютер алган болушуңуздар мүмкүн. Же болбосо жаңы бирөөсү иштебей калышы мүмкүн. Ошонун сандары өзгөрүлөт. Ошол себептен быйылкы 21-22 жылга аны кошуп сандарын көрсөтүп, эгерде өзгөрбөгөн болсо дагы сандарын көрсөтүп сактоо кнопкасын басасыз. Китептер боюнча азыркы учурда китепкана фонду боюнча маалыматты алып дагы сөзсүз түрдө ушул жака жазышыңыздар керек. Балким сизде китептер жаңы алынды, алардын саны көбөйдү. Балким кээ бирлер жараксыз болуп, аларды сиз сандан чыгардыңыз. Ошол себептен китепканадан маалыматты алып туруп, бул жака да жазып коесуздар. Сактоо кнопкасын басасыз. Ушул нерсе өтө маанилүү. Анткени үчүн азыркы учурда кечээ күнү 7-сентябрда өткөн эле конференцияда негизи эң жакшы толуктаган райондор чыкты, бир аз артта калгандар дагы бар. Аларды ушул бөлүмдөрдөн текшерип чыгышкан, процентный соотношениени караганда алар артта калышкан. Ошол себептен кечээ күнү бизден кайсыл райондо сураган болсо, ушул бөлүктөрдү текшериңиздер. Негизи мындан кийин ар бир текшерүү биздин жетекчилик менен аткарылат. Зам министр өзү текшерип жатат. Ошон үчүн сиздер дагы көңүл буруңуздар. Андан кийинки матехбазадан кийинки бөлүк бул окуучулар боюнча. Бул азыр эң негизги маселе которуу боюнча көбүнчө эле ушул жерде суроолор болуп жатат. Кандай которуу, меники которулбай жатат. Бул жерде программаны таппай жатам дегендер көп. Ошол себептен мен сиздерге көрсөтүп кетемин, эмне кылыш керек экенин. Ал үчүн окуучулар бөлүмүнө өтөсүздөр. Окуучулар бөлүмүнө өткөндө сиздердики негизи былтыркы окуу жылда 20-21 окуу жылдагы окуучулардын тизмеси чыгат. Эгерде сиз которгуңуз келсе, анда биринчи эле кеткендерди выпуск кылышыңыздар керек. Мынакей жогорулуу аяктоо кнопкасы аркылуу мектепке, колледжге, университетке кеткендерди чыгарасыздар. Бала бакчалар мисалы подготовительная группа наристени чыгарган учурда дагы алар выпуск кылышат. Ал үчүн мынакей жогорулуу аяктоо кнопкасын басканда 20-21 тандап, кайсыл окуу жылына 21-22 тандайт. Деңгээлинен, мисалы мен наристе 480 тандайын. Класс дегенде 480А, макам дегенде выпускту тандайбыз. Кайсыл деңгээлге дегенде тийбейсиз, анткени үчүн болду, бул бүтүрүп кетип атат, сиздерден чыгып кетет. Кайсыл окуучуну болсо, биз аны галочка менен белгилейбиз, мынакей мен белгилеп жатамын. Кийинки кнопкасын басамын. Ал жерден текшеремин, туура баланы белгиледимби? Акырында бекемдөө кнопкасын басып, выпуск кылып койдум. Мен азыр биринчи кеткендерди кетирдим, чыгарып алдым бардыгын. Выпуск кылдым. Ошондой эле, мисалы сиздердики 4-класстан 5-класска өткөндөр бар, бирок алар биринчи башталгыч мектепти бүттү, ошон үчүн 4-классты выпуск кылабыз. Кантип выпуск кылабыз? Ал үчүн 20-21 тандайбыз.
21-22 тандайбыз экинчисине. Анан бул жерде мынакей 4-класс тандайлы. Класс 4В. Выпуск бүтүрдүүнү тандайбыз. Деңгээлге 5-класс. Анан 5А. Көрсөңүздөр, бул жерде башталгыч классты бүтүрүп жатат, бирок дароо 5-класска өтүп жатат. Ошол себептен выпуск тандап туруп 5-классты дароо белгилейбиз. Аны галочка менен белгилегенден кийинки кнопкасын басып туруп, бардыгын подтвердить кнопкасы менен бекемдеп коебуз. Көбүнчө эле дагы ушул жерде бир маселе болуп атат. Менин кийинки классым чыкпай жатат деп, мынакей жогорулуу аяктуу кнопкасын басып атам. 21-22ге деңгээлинен, мисалы, ошол эле 4-классты алайлы. Обучаемый 4В классты алдым. Выпуск деп атам. Анан ушул жерге келгенде деңгээлге дегенге менин классым чыкпай жатат. Класс жок экен, эмне кылышым керек деген көп суроо болуп атат. Бул эң часто задаваемый вопрос. Ошол боюнча мен түшүндүрө кетейин. Сиздер биринчи которуунун астында выпуск кылгандан кийин академиялык класстар бөлүмүнөн бардык класстарды быйылкы окуу жылга кошуп чыгышыңыздар керек. Ал үчүн класстар бөлүмүнөн плюс аркылуу бардык параллелдерди түзөсүз. Мынакей 21-22 билим берүү деңгээли, мисалы, 1-класс, кайсыл тилде окуйт, сменасын, класстардын төбү жөнөкөйбү же башкачабы, класстардын саны, мисалы, сизде 2 параллель барбы же 5 параллель барбы, ушул класстардын санына белгилеп кетесиз. Кубаттуулугу бул бир класста канча максималдуу бала окуй алат, ошонун санын жазасыз. Мисалы, 25 же болбосо 40. Кайсынысы туура болсо ошону жазасыздар. Анан бул жерде класстын аталышы чыгат. Мугалимди тандап кетесиз, керектүү мугалимди белгилеп, сактоону басасыздар. Класстар түзүлгөндөн кийин гана сиз ошол класстарга былтыркы жылдагы окуучуларды которсоңуз болот. Эгерде класстарды түзбөсөңүз, анда окуучуларыңыз кайсыл жака отурушун билбей, алар которулбай калат. Бул экинчи маселе. Андан кийин былтыркы жылдагы кеткен окуучулар бар. Мисалы, выпуск болбой эле жөн эле башка мектепке которулуп кеткен окуучулар бар. Аларды эмне кылыш керек? Аларды сиз биринчи окуучулар бөлүмүнө кирип, 2020-21 деген окуу жылын тандап, ошол жактан карточкасына кароо кнопкасы аркылуу киресиз. Бул жерден X кнопкасын басасыз. Аны сиз отчисление кылышыңыз керек. Башка мектепке которбой эле коюңуздар. Анткени үчүн бул жерде бир аз өтө татаал маселе. Мисалы, сиз бирөөгө которсоңуз, ал мектеп өзүнүн системасынан ал уведомленияны көрүш керек, ага подтверждение кылыш керек. Кайра сиз подтверждение кылышыңыз керек. Бир аз татаалыраак. Ошол үчүн сиз болгону аны отчисление кылып чыгарып койсоңуз, экинчи мектеп аны болгону фильтрден таап туруп кошуп алат. Так. Ыйгарым укуктуу адамга бул жерде өзүңүздү белгилейсиздер, өзүңүздүн аты жөнүңүздү. Кайсыл күнү ал отчисление болуп кетти. Мисалы, сиз 2-сентябрь деп көрсөтсөңүз боло берет. Анткени үчүн ал кетти башка мектепке. Себебине башка уюмга которулуп кетти. Комментарийге приказдын номерин. Сөзсүз түрдө ал документтерин алып кетип атканда приказдын номери болот. Ошол приказдын номерин бул жака жазып коюңуздар. Сактоо кнопкасын басасыз. Эгерде ал документтерин ала элек болсо, бирок мен кеттим деп кетсе, анда дагы сиз которо албайсыз. Сөзсүз бардыгы документально туура болуш керек. Азыр мен отчисление процессин баштадым, бирок бул нерсе акырына чейин жете элек, анткени статусу ачык. Бул кете элек сиздин тизмеңизден. Кайра эле ошол отчисление кнопкасын басканда галочканы басып, өзүңүздүн атыңызды белгилеп, сактоону басасыз. Кайрадан галочканы басып, өзүңүздүн атыңызды белгилеп, сактоону басасыз. Эми ушул бала азыркы учурда биздин тизмебизден алынып калат. Аны эми тиги мектеп өзү кошуп алса боло берет. Сиз ошон үчүн биринчи выпуск кыласыз, отчисление кыласыз, класстарды түзөсүз, анан кийин которосуз балдардын бардыгын жаңы окуу жылына. Азыр мен сизге окуу жылына которуу жолун көрсөтүп жатам. Ал үчүн окуучулар бөлүмүнө киресиз. Жогорулуу аяктоо кнопкасын басасыз. Окуу жылын тандайсыз. Кайсыл окуу жылына? Деңгээлинен. Мисалы, мен 8-класстан 9-класска өткөзүм билип жатат. Ал үчүн 8-класстын деңгээлин тандадым. 8А классын тандадым.
Кийинки класска которуу деген статусту тандап, деңгээлге дегенге 9-классты тандап коемун. Так, бул жерден менин классым түзүлбөй калыптыр, көрдүңүз, Ошол себептен мен которо албай калам. Бул туура эмес. Келиңиз анда мен башка классты тандайын. Так, 2-классты тандайын. Так, 2Б. Кийинки класска 3-класс. Так, бул классты мен түзүп турмун. Анан кийин бул жактан балдарды белгилеп которо алсам боло берет. Эгерде меникиндей ката болуп, сиздердики классыңыз чыкпай жатса, сөзсүз түрдө академиялык класска кирип, мен түзгөндөй классты түзүп аласыздар. Ансыз которулбайт. Кээ бирлер ойлошот, мисалы, менин классым жок экен, менин классым которулбай жатат. Класс түзүңүз деп айтсак, жок, анда мен балдардын баардыгын жаңыдан киргизип баштайынбы? Бул кайра мага жумуш болуп атпайбы деп айтышат. Андай эмес, балдарыңыз мурунку жылдан бул жылга болгон өтөт, документтердин баардыгын ошол менче өткөзүп коесуз. Жаңыдан каттабайсыз. Жаңыдан каттагандар бул мисалы 1-класстан келген балдар. Алардагы көбүнчө фильтрмен тапсаңыз чыгат, анткени үчүн бала бакчаларга барган, бала бакчаларда толуктап баштаган. Келиңиз ушул жерден эле мен бала бакчаны да көрсөтө кетейин, анткени үчүн аларда бир аз башка маселе да болуп калышы мүмкүн. Бала бакчалардагы сөзсүз түрдө ошондой эле принцип менен биринчи былтыркы кеткен окуучуларды, мектепке кеткен окуучуларды жогорулуу аяктоо кнопкасы аркылуу выпуск кылып алыш керек. Ошондо гана биринчи кетирип туруп, анан калган окуучуларды акырындан өткөзө берет. Мынакей мен тандадым, 20-21 жыл 21-22ге которуп жаткандай подготовительная группа макамына выпуск бүтүрдү. Бул жерден кийинки деңгээлди тандабаймын, баланы белгилеп туруп, болду, выпускка кетиремин. Бул жерден маалыматты бекемдеп атам. Ошондой эле экинчи принцип менен сиздер былтыркы калган окуучулар эгерде башка бала бакчага кеткен болсо, же болбосо мисалы старшая группадан подготовительныйга өтпөй эле көптөр мектепке да кеткендер бар, аларды дагы сиз выпуск кылбай эле отчисление кыласыз. Ал үчүн окуучулар бөлүмүнө киргенде керектүү окуучуну поиск аркылуу же болбосо тизмеден таап, кароо кнопкасы аркылуу отчисление кнопкасы менен, мынакей отчисление кнопкасы бар, ошо менен сиз аны отчисление кыласыздар. Мен буга чейин бул процессти көрсөттүм, сиз ошону кайталап койсоңуз боло берет. Анан кийинки этап бул жерде академиялык группалар деген бөлүккө кирип, сиздер плюс аркылуу, көрсөңүздөр бул жерде 20-21 деп турат, сиз плюс аркылуу быйылкы 21-22ге группаңызды түзүп аласыз. Мисалы, мен биринчи младшая группа, кайсыл тилде окуйт, сменасы толук күн, канча группа бар, кубаттуулугун жазамын, мисалы сиздерде 50 болсо 50 деп жазамын. Младшая группа 2-ни түздүм. Воспитателин белгиледим, тарбиячысын, сактоону бастым. Ушул принцип менен сиздер дагы бардык группаларыңызды быйылкы окуу жылга түзүп туруп, анан кийин былтыркы калган окуучуларды ушул группаларга жогорулуу аяктоо кнопкасы аркылуу сиз которо алсаңыз боло берет. Группа түзмөйүнчө ал балдарды которо албайсыздар. Ушул маселе боюнча мен айтып кеттим. Айырмасы жок, принципи окшош эле, бала бакча, мектеп. Так. Андан кийинки бөлүк бул жерде академиялык жетишкендиктер. Академиялык жетишкендиктер боюнча сиздер ИСУОго киргенде жалпы деген бөлүк болот. Жалпы бөлүгүндө жалпыланган маалыматтар, форма ОШ1 дегенди, так, азыр мен айта кетейин. Форма ОШ1 жок, буну токтоп турасыз. Жетишкендиктерди толтурасыздар бул жерден дароо эле. Анткени үчүн азыр жаңы окуу жыл башталды, бирок сиздер 4-чейректин жыйынтыгын жаза элексиздер. Көптөр бар ушундай. Унутуп коюштур, жазбай коюштур, анан кийин жайкы каникул башталып кетти, ошомончо ал жак пустой калып калды. Ошол себептен сиздер плюс аркылуу киресиз. 21-22 окуу жылын 20-21ге алмаштырасыздар. Анткени үчүн сиз 4-чейректи жазып атасыз. Бул жерден 4-чейрек деген чыгыш керек, ошону жазасыз. Так, азыр мен мектепке кирип алайын. Анткени үчүн мен бала бакчадамын. Кечирим сурайм. Азыркы учурда мынакей жалпыга киресиз, жалпынын ичинде жалпыланган маалыматтар,
жетишкендиктердин ичинде плюс аркылуу 20-21 тандайсыздар. Мезгили 4-чейрек. Анан бул жерде эң жакшы окугандар, орто окугандар бардыгын процент менен жазып чыгарсыздар. Процентное соотношение. Анан ортонун жыйынтыктары. Былтыркы жыйынтыктар уже чыккан. Бардык университетке кеткен балдар уже университетке тапшырышты. Сиздерде колуңуздарда результат бар. Ошону жазып коесуздар бул жака. Орточо балын жазасыз. Олимпиадан жазасыз. Былтыркы жалпы республикага катышкандар бар, районго катышкандар бар. Ошолордун бардыгын жазып туруп, бул жака сактоо кнопкасы аркылуу толтуп коесуз. Бул нерсе өтө маанилүү. Ушул боюнча текшерүүлөр жүрүп жатат. Так, андан кийин катышуу дагы бар бул жерде. Ушул эле жердин астында плюс аркылуу катышууну толтурасыздар. Мынакей 4-чейрек. Орточо катышуу, кайталанган жылга калгандар, окуудан чыгарылгандар, 25 күндөн ашык калтыргандар. Бул статистиканы завучтан аласыздар. Алар сиздерге беришет. Сактоо кнопкасын басып коесуз. Так, бул нерсени мен сиздерге түшүндүрдүм. Окутуу тилин билесиз. Окутуу тили негизи класстарда белгиленет. Ал үчүн жанагы академиялык класска киргенде, класстар бөлүмүндө ар бир класстын редактировать кнопкасын бассаңыз, тили деген жерге керектүү тилдердин бардыгын туура белгилесеңиз, окутуу тилинде дагы ал дагы туура түшүп калат. Жана акыркы маселе бул каржылоо. Каржылоо бул финансы. Сиздер маалыматтарды бардыгыңыздар районодон аласыздар. Районо, РЦО, Карано, отдел образования. Эгерде частный болсоңуздар, сиздерде бухгалтерия бар. Ошо бухгалтериядан маалыматты алышыңыздар керек. Ал үчүн эмнени толтурасыздар? Кайсыл бөлүктү? Мынакей бул жерде каржы бөлүмү бар. Бюджет, түшүүлөр, чыгымдар. Былтыркы плюс аркылуу. Былтыркы календардык жылга толтурасыздар. Мынакей түшүүлөр 1-январь 2020 жыл, 31 декабрь 2020 жыл. Былтыркы жылга толтурасыздар. Кайсыл жактан сизге келип түштү? Мисалы, республиканский бюджеттен келди. Канча түштү? 100 000 сом түштү. Кайсыл дата болсо, бүгүнкү толтуруп жаткан датаны белгилейсиз, сактоо кнопкасын басып коесуздар. Кайра плюс аркылуу кошосуз. Эгерде сиз мурун толуктай элек болсоңуз, ошону айтып жатам. Кайра плюсту басып, мисалы, сиздерге жергиликтүү бюджеттен да келген болсо, мисалы 50 000 сом. Аны дагы белгилеп кетесиз. Плюс аркылуу коштуңуз. Кайсыл жактан канча акча каражат келди, ошонун бардыгын бул жакка көрсөтөсүз. Сиздердин отчетторуңузда бул нерсе бар. Андан кийин ушул нерсени эмнеге короттум? Чыгымдарды дагы көрсөтөсүздөр. Чыгымдар бул жерде бюджет чыгымдар бөлүмүнө кирип, плюс аркылуу 1-январь 2020 жыл, 31 декабрь 2020 жыл календардык жыл үчүн толтурасыздар. Бухгалтериядан ошол маалыматты алыңыздар. Окуу жылын азыркыны көрсөтүп кое бериңиздер. Бюджеттин чыгашалардын себеби. Мисалы, сиз жанагы республиканский бюджеттен келген акча каражатты эмнеге короттуңуз? Мисалы, айлык маянасына короттуңуз. Кайсыл жактан келген акча каражат? Республиканский бюджеттен. Канча сомун короттуңуз? 90 000 мисалы короттуңуз. Датасын тийбейсиз, сактоо кнопкасын басасыз. Сиздер кайсыл жактан канча келди, аны сиз кайсыл категорияга, кайсыл статья боюнча короттуңуз, ошону жазып чыгасыздар бардыгын. Негизи бул боюнча ар бир районо, РЦОлордо маалыматы бар. Эгерде кандайдыр маселе болуп сиздерге бербей жатса бул маалыматты, бизге кайрылыңыздар. Биз районодогу өкүлүбүз менен байланышып, ИСО боюнча, өкүл боюнча байланышып админстрашыбыз. Негизи аларда маалымат бар. Алар бериш керек сиздерге. Кээ бир маселе болду, бербей, түшүнбөй, эмнени толтуруш керек экенин дагы түшүнбөй, бербей жатышкан болчу. Так, негизи бул маселени дагы директор, завуч менен чечсеңиздер туура болот. Алар көбүрөөк сизге жардам бериш керек. Айта кетейин, сиздер айтасыздар, мисалы, ИСУ боюнча толтуруу кыйын болуп атат, мисалы, убактыбыз болбой жатат деп. Мен сиздерди толук түшүнүп жатамын. Бул жерде өтө жумуш көп. Анан директоруңуз менен сүйлөшүңүздөр. Сиздер мага болгону документтердин бардыгын даярдап бериңиздер, тизмени даярдап бериңиздер, ошол каржы боюнча маалыматты районодон алып бериңиз, жанагы академиялык жетишкендиктер боюнча завучтардан бүт сиздерге жана справкаларды дагы, анан бардыгын сиздерге даярдап берип
колуңузга бергенден кийин сиз болгону отуруп системага киргизип койсоңуз өзүңүздөргө оңой болот. Эгерде бирөө болуп, мисалы мен 3000 окуучуга жетишпей жатам десеңиз, анда директор менен сүйлөшөсүз. Директор сизге жардамчы кылып экинчи жооптуну дайындасын, аны приказ менен дайындайт. Милдеттер мен документин толтургандан кийин районго кайрылса, районо ага өзүнчө логин пароль берет. Ушинтип сизге жардам бере алабыз биз. Болгону логин пароль бергенден кийин ал өзүнүн логин паролу менен сиздерге кошуп киргизишет. Сиз болсо өзүңүздүн логин паролуңуз менен кошуп киргизесиз маалыматты. Өзүңүздүн логин паролуңузду эч кимге бербеңиз. Анткени үчүн сиздин атыңыз менен ката болуп чыкса, демек сиз жооп берип каласыз. Бул нерсеге өтө кылдат мамиле кылыңыздар. Көптөр бул нерсеге көңүл бурушпайт, өзүнүн логин паролун башкага берип коюшат, анан унутуп коюшат бергенин дагы. А эгерде ал ката кылып, же болбосо маалыматты туура эмес колдонгон болсо, сиз жооп бересиз. Анткени үчүн ал жерде сиздин аты жөнүңүз болуп жатат. Бул өтө маанилүү нерсе. Милдеттенмеге эмнеге кол койдуңуз, аны окудуңузбу, көңүл бурсаңыз бул нерсеге. Милдеттенмеде бүт жазылып турат. Логин паролду эч кимге бербегиле деп. Эгерде сизге жардамчы керек болуп жатса, анда директор менен сүйлөшүп, приказ чыгартып, ага өзүнчө логин пароль алдырткыла. Ошондо гана туура болот. Так, азыр мен бир аз чатты карап кетейин. Эгер суроолор бар болсо аларга жооп берүүгө аракет кылайын дароо. Так. Алган сыйлыктарчы дейт. Эгер сыйлыктар боюнча айтып кетип атсаңыз, келиңиз мен аны толтуруу жерин көрсөтө кетейин. Так. Ал үчүн персонал бөлүгүнө киришиңиз керек. Мынакей. Керектүү кызматкерди табасыз. Ичине карточкасына кароо кнопкасы аркылуу кирип, так. Мына кесипкөй бөлүгүндө сыйлыктар деген бөлүк бар. Ошол жерге плюс аркылуу кошуп кете берсеңиздер боло берет. Так. Азыр 1 мүнөт. YouTube каналына жүктөп койсоңуздар, аны катып калып жатат дейт. Кечирим сурайм, балким интернет боюнча бир аз маселе болуп катып калды окшойт. Сөзсүз түрдө бул вебинар YouTube'га жүктөлөт, көрө алсаңыздар болот. Андан кийин дагы биз керектүү жерлерди кыскартып, бул YouTube'га дагы жүктөйбүз. Так, ИСО боюнча кандай кылып стимулдан бизге акча төлөп бериш керек дейт. Негизи стимул боюнча мектептерге атайын кат бар. Эгерде кааласаңыз группага ушул суроону жазып койсоңуз, биз ал катты сизге жөнөтүп коебуз. Ар бир ИСО боюнча иштеп жаткан кызматкерге стимулдан бөлүнүш керек. Директоруңуз менен сүйлөшөсүз, району менен сүйлөшөсүз, консультация алып, эгерде директоруңуз чече албаса, алар сизге бөлүп берет. Анткени үчүн ИСОнун жумушу өтө көп. Мен сиздерди түшүнүп жатамын. Биз жетекчиликке канча эле айтып келип атабыз, бул жумуш боюнча бир аз мугалимдерибизге жардам берели деп, бирок азыркы учурда бир аз каралып жатат бул маселе. Канчадан бери каралып жатат, түшүнүп жатам сизди. Так. Сертификаттарды жылда киргизебизби, биз былтыр киргизгенбиз дейт. Жок, эгерде былтыр киргизген болсоңуз, ал маалымат тура берет. Эгерде такыр эч нерсеси жок болсо, же болбосо жаңы бир курста өткөн болсо, анда сиз аны кошуп кое бересиздер. Так. Оффлайн курс тилекке каршы азыр болбой калат. Бул маселе азыр пандемияга байланыштуу аткарылбай калды. Мугалимдерди которуп койсок болобу дейт. Мугалимдерди жаңы окуу жылга которбойсуздар. Аларды болгону маалыматын толуктап коесуздар. Бакчалар дагы ушундай эле маселе менен толтурат бардыгын. Эфир сакталат. Так, дагы бул жерде суроолор бар болсо карап кетейин. Сиздердин убактыңыздарды албай, дароо жооп берели. Болбосо вебинарды бүтүрөбүз. Бала бакчаларга деле Кыргыз Телекомдун интернети кошулса сонун болмок экен дейт. Сиздин сурооңузду мен жетекчиликке жеткизип коебуз, айтабыз. Негизи интернет бардык жакта болсо сиздерге дагы ыңгайлуу болмок. Так, азыр 1 мүнөт мен окуп жатам суроолорду.
требование жасайсыңар, бирок бир да айлык жок деп. Мен сизди түшүнчү атам Айнур эжеке. Толук сиздин маселеңизди дагы сиздин абалыңызды да түшүнчү атамын. Мен ошол себептен айтып атам, эгерде сиздин жумушуңуз оор болуп жатса, анда 2-3 сиздерге жардамчы дайындасын директор. Биз андай маселени айтканбыз. Логин паролду 2-3 адам өз-өзүнчө алса боло берет. Эч кандай маселе жок. А бирок финансы боюнча биз эч кандай маалымат бере албайт экенбиз. Анткени үчүн биз болгону консультация бере турган, сиздерге үйрөтө турган центрбиз. А жетекчиликке финансы боюнча, анан акча каражат боюнча, айлык майна боюнча биз айтканбыз. Алар айтышып атат бизге, ооба чечебиз деп. Бирок бул өтө чоң маселе экен. Штат ачуу бул бир аз көп убакытты талап кылат экен. Жок дегенде 0,25 саат төлөп берсең болот эле дейт. Айнур эжеке, мен сизди түшүндүм. Мен бул боюнча жооп бердим сизге. Бул жерге бизге жазып атасыздар. Биз дагы аракет кылып атабыз сиздерге ушул акча айлык маянасын берсин деп. Стимул боюнча канча суранып жатып атайын катта жөнөтүлдү. Эгерде стимул боюнча да берилбей жатса, бул маселени анда сиз кат жазып районого, директорго кайрылыңыздар. Алар дагы жогорку жакка кайрылышат. Эгерде стимулдан эч кандай берилбей жатса, анда сиз аны барып талап кылыңыздар, директоруңуз менен отуруп сүйлөшүңүздөр, биз менен отуруп жардам бергиле деп. Так. Туура, эгерде сизде кеткен окуучулар бар болсо, аларды сиз перевод кылбай эле болгону отчисление кылып коюңуздар. Аларды перевод кылып, ал боюнча убакыт өтө көп талап кылат жана башка дагы мектеп кыйналып калат. Ошол себептен отчисление кылып койсоңуз, керектүү мектеп өз убагында табып, аны фильтрден табып кошуп алат. Анан дагы бир нерсени көрсөтө кетейин, мен фильтр менен колдонгонду билбейм. Окуучуларды мен таппай жатам, же болбосо паспортто киргизип жатканда, же болбосо бөлүгүн киргизип жатканда ал бала бар болуп атат деп айтсаңыздар, азыр мен сизге фильтрден таап кошууну көрсөтөмүн. Ал үчүн окуучулар бөлүмүнө киресиз, аты жөнүн жазасыз, мисалы мен Асан Асановду жазып атам. Фильтр поискту басамын, бунун астында толтура балдар чыгат. Сиз өзүңүзгө керектүүсүн тандайсыз, туулган жылы менен салыштырасыз. Анан бул жерде бөлүктүн номери же болбосо паспорттун номери чыгат. Керектүүсү туура дал келсе, кийинки беттерде текшерсеңиз болот бул жерде. Керектүүсүн кнопка менен бергилеп, көк кнопка менен. Үстүндө уюмга кошуу деп, окуучуну кошуу деген кнопканы бастырып эле өзүңүзгө кошуп аласыздар. А эгерде ушундай оранжевый бир жазуу чыгып калса, демек ал өзүнүн мектебинен чыга элек. Бир аз ушул күтүп турасыздар, же болбосо бизге жазсаңыздар группага, биз аларга да айта кетебиз. Окуучуну чыгарып койгула, ал башка жакта окуйт экен деп биз аларга маалымат беребиз. Так. Ушул эле фильтр аркылуу сиз аты жөнүн жазбай эле болгону документ номерин жазсаңыз дагы оңой болот. Мынакей документ номерин жазасыз, башкаларын бош калтырып, фильтр поискту басасыз. Анан бул жерде керектүүсү чыгып калат, белгилеп туруп эле кошуп аласыздар. Фильтр менен колдонгонду үйрөнүңүздөр. Бул сизге оңой болот. Азыр анткени үчүн 90% балдардын бардыгы, окуучулардын бардыгы системада бар. Келиңиздер, мындай кылайлы, мен финансы боюнча, штат боюнча эч кандай мен мүмкүнчүлүгүм жок ачканга, биз болгону консультация беребиз, ИСУО боюнча гана инструкция бере алабыз. Андай эгерде сиз штат боюнча же болбосо акча маселеси боюнча маалымат алгыңыз келсе, анда районго кайрыласыздар, тийиштүү органдарга кайрыласыздар, алар сизге чечип берет. Штат ачуу бул өтө чоң маселе экен. Биз айтып жатабыз, алар айтып атат, штат ачуу үчүн биз жетекчиликке, негизи эле Кыргызстандын өкмөтүнө кайрылыш керек экен. Ошол себептен бул маселени талап кылып атат, убакыт талап кылып атат. Так. Сиздер бул жерде башка эле маселе боюнча сүйлөшүпсүздөр, өзүңүздөр ИСУО боюнча так суроо бербепсиздер. Анда мындай кылайлы, убактыңыздарды албай, мен анда вебинарды бүтүрө берейин. Биз вебинардын жазуусун сиздерге YouTube каналга жүктөгөндөн кийин рассылка аркылуу көрө алсаңыздар боло берет. Же болбосо ушул каналга жазылыңыздар, сиздерге дароо уведомление келип калат. Жаңы видео жүктөлдү деп.
Бурула эжеке туура СО кызматкерлерге грамота же ыраазычылык кат берсеңиздер жакшы болмок экен деп биз дагы айтып атабыз. Негизи бул нерсе каралып жатат, берилет сиздерге дагы. Сиздердин жумушуңуз өтө чоң. Сунушум дейт Фарида эжеке. Сунушум сандык сапаттык курам же резюме чыгаруу же пенсияга жашындагылар, жаш мугалимдерди, окуучуларды жаш курагы боюнча фильтрлөө боюнча киргизсеңиздер дейт. Мен сиздин сообщенияңызды копия кылып алдым бул жактан. Фарида эжеке. Жетекчиликке жеткизейин. Негизи бул аналитиктерибизге берилсин, алар карап кетишет бул нерсени. Так. Орусчасы эртең болот Жылдыз эжеке. Эртең саат 3-тө. Так. Суроолор калбаптыр. Мен баарына жооп бергенге аракет кылдым. Да бир суроо калыптыр бул жерде. 11-классты бүткөн окуучулар отчисление кылабызбы дейт. Жок, отчисление кылбайсыздар. Аны выпуск кыласыздар сиздер. Мен буга чейин көрсөттүм го. Кеткен окуучуларды, мектепти бүтүп кеткендерди выпуск кылышыңыздар керек. Анан кийинки суроосу, мен музыка агайды начальный класс мугалими болуп сактап калыпмын. Кандай болот? Жок, аны сиз өзгөртө аласыз. Жөн эле мугалим катары өзгөртүп коюшуңуздар керек. Ал үчүн сотрудниктер бөлүмүнө киресиз. Ошол мугалимди таап, оң тараптагы редактировать кнопкасын басасыз. Тип персоналды алмаштыруу дегенде, персоналдын кызмат ордун өзгөртүү дегенде басасыз. Канча пайыздык ченемде иштейт? Мекемедеги позициясы, азыркы позициясын көрсөтөсүз. Кайсыл күндөн баштап, мисалы мен 1-сентябрь деп кое берейин. Ыйгарым укуктуу адамга өзүңүздүн атыңызды белгилеп, сактоо кнопкасын басасыздар. Анан бул жерден сиз процессти баштагандан кийин сөз түрү тасташыңыз керек, бекемдешиңиз керек. 2 жолу галочка менен басасыз, редактировать кнопкасынан кийин сактоону басышыңыздар керек. Так, анан кайрадан галочканы басып, өзүңүздүн атыңызды белгилеп, сактоону басасыз. Болгону сиз анын кызматын өзгөртүп коесуздар. Бул боюнча дагы бизде ушул эле каналыбызда видеобуз бар. Издеп көрсөңүз болот. Андан кийин дагы биз записин жөнөткөндө көрүп алсаңыз да боло берет. Так. 9 жылдык мектеп 11 жылдык болду эле. 9-класстардын 10-класстардын көчүрүш керек болбой жатат дейт. 9-класста 10-класска выпуск менен эле которуп коесуз. Кийинки классты белгилеп туруп. WhatsApp'tan жазганда эч жооп бербейсиңер деп. Бизде 200 группа бар. Баарына жооп берип атабыз. Кайсыл жеринде жооп бербей калдык? Сурооңузду кайталап коюңуз кайра ошол WhatsApp'ка. Так. 9-классты бүтүргөнмүн, 10-класска которуп отум. Башынан киргиземби дейт. Отмена деген видеобуз бар. Ал үчүн, мисалы, көптөр эле мен ката которуп алдым деп айтышат. Мисалы, 9-классты мен 10-класска которбой эле дароо эле чыгарып салыптырмын. Ошону эмне кылышым керек деп айтышат. Ал үчүн окуучулар бөлүмүнө киресиз. Бул жерде отмена кнопкасы бар. Кызыл кнопка назад бар, мынакей. Стрелка назад. Жокко чыгарууну дегенде выпуск деген статусун тандайсыз, анткени сиз аны чыгарып салгансыздар 9-класстан бүтүп кетти деп. Окуу жылын былтыркы 20-21 тандашыңыз керек. Билим берүү деңгээлине, мисалы, мен 9-классты тандайын. Бул жерде 9-А классты тандайын. Азыр бул жерде мен окуучум жок экен. Анда мен 4-классты тандап көрөйүн. Мынакей 4-классты балки мен выпуск кылып туруп 5-класска которбой койгон болушум мүмкүн. Ошону мен кайра отмена кылып оңдош үчүн мынакей отмена кылып атамын. Выпуск бүтүрдү. Былтыркы окуу жылы начальный 4-класс, анан кийин 4-А класс. Балдарды белгилеймин, кийинки кнопкасын басамын. Баарын бекемдеп коемун. Ошондо бул балдарын меники кайра артка кайтып калат. Былтыркы окуу жылында бул балдар турат кайрадан. Былтыркы окуу жылга киребиз. Бул жакта пайда болуп калат. Андан кийин сиз туура которуп коесуз. 1-5-классты көрсөтүп бардыгын. Так. Азыр 1 мүнөт дагы бул жерде суроолор пайда болуп калыптыр. Так, сабак сакталабы? Ооба, айпери сакталат. Так, Айтолкун эжеке дейт, жакшылап окусаңыз суроолорго жооп алган жокпуз. Директорлорго дагы көрсөтмө бериңиздер, стимулдан акча чыгартып бергиле деп.
бердик, бул боюнча районо менен сүйлөшүңүз. Ар бир районодо ИСУО боюнча жооптуу киши бар. Эгерде сиз мисалы кайсыл райондон болсоңуз, эгерде ким ИСУОго жооптуу экенин билбесеңиз, бизге жазсаңыз, биз айтабыз ким жооптуу экенин. Анан ошол киши менен өзүңүз дөстөшөсүздөр. Менин мисалы директорум мага стимул боюнча которбой жатат. Ушундай маселе болуп атат, жумуш көп, ИСУО боюнча эч кандай жардам жок деп айтсаңыз, алар сизге жардам берет. Мектеп менен бала бакча бир корпуста жайгашкан, эки жооптуу дайындалабы же жалгыз толтурамбы дейт. Эки жооптуу дайындалаттан кийин бала бакчанын документи өзүнчө, ал жактагы персонал өзүнчө, ошол себептен ал жакта өзүнчө дайындалсын. Директору дагы ал жакта өзүнчө. ИСУОго мектеп директору алмашса кантип өзгөртөбүз дейт. Азыр эле мен кечиресиздер, эгерде директоруңуз алмашкан болсо, анда мурунку директорду увольнение кыласыз, жаңысын кошуп коесуз. Жооптуунун фамилиясын өзгөртө албай жатам дейт. Курсана эжеке, жооптуунун атын сиз өзгөртпөйсүз. Сиз эгерде жаңы логин пароль алгыңыз келип жатса, мурунку жооптуунун логин пароль менен иштеп жатсаңыз, бул туура эмес. Өзүңүзгө логин пароль алыш үчүн сиздерге директор приказ чыгарсын, милдеттенмени кол коесуз, анан районуга кайрылсаңыз, сизге логин пароль берет. Өзүңүздүн атыңыз менен логин пароль берет. ИСУО WhatsApp группа болсо кошулса болобу, жаңы иштеп жаттык элек дейт. Аймедина Бекмурзаева, эгерде сиздики WhatsApp группаңыз жок болсо, биздин номерибизге жазып коюңуз. 0559 666 329. Бул номерди мен чатка да жазып койдум. Эгерде биздин номерибизди таппай жаткан болсоңуздар, ушул эле ИСУОнун баш жагында, мынакей, байланыштар деген бөлүк бар. Бул жерде биздин номерлерибиздин баары жазылган. Ушул жерден карап көтсөңүз болот, биздин номерлерибиз. Так. Ар бириңиздерге негизи WhatsApp группа ачылган. Ар бир районго, өзүнчө мектептерге, өзүнчө садиктерге, частныйларга өзүнчө, жанагы подведомстволорго өзүнчө, университеттерге, вуздарга, колледж, частный, госпу баарына өзүнчө ачылган. Ошол себептен эгерде мени WhatsAppка кошуп коюңуз деп айтсаңыз, бул туура эмес. Өзүнчө так айтасыз. Менин аты жөнүм, уюмдун аталышы, ушул райондо иштеймин деп жазсаңыз, биз ошол райондун группасына кошобуз. Бир күн сакталабы эфир дейт. Жок, бул эфир негизи эле толугу менен сакталат. Ушул азыркы ссылка менен кирсеңиз бир күн сакталат, кийинки өзүнчө дагы биз жөнөтөбүз, биздин YouTube каналга жүктөгөнүбүз. Ал дайыма эле сакталып тура берет. Азыр эле айтып кеттим, Чынар эжеке, эгерде эски жооптун аты жөнү менен жүрсөңүз, районуга кайрылаңыз. Алар сизге өзүңүздүн атыңыз менен берсин. Грамоталар жазылабы? Жок, азыркы учурда бул өтө маанилүү эмес. Негизги бул диплом, стаж, анан квалификацияны жогорулатуулар, сыйлыктар бар болсо, негизгилерин жазып коесуздар. Шартына карап, жоопкерчиликтүү адамды алмаштырсак болот. Бул директор чечет бул маселени. Так, сабакка рахмат дейт, сиздерге рахмат. Андан кийин түшүнүктүү. Декретке кеткен мугалимди кайра кошуу керекпи дейт. Айчүрөк, жок эжеке. Декреттен кеткендерди сиз эч нерсе кылбайсыз, анткени үчүн алар тизмеде тура берет. Эгерде декретке кеткен болсо кетиресиз, бирок декретке келгендерди эч нерсе кылбайсыз. ИСУО боюнча информатик мугалим жооптуубу? Жок, сөзсүз мугалим эмес. Директор кимди дайындаса ошол болот. ИСУО боюнча бир эле мугалим бекилеби же ар бир класс жетекчиби дейт. Директор канчага бөлүштүрүп берсе, ошончо адам жооптуу боло берет. Мисалы 4-5 адамга чейин. Бирок ар бир мугалим ар бир класс жетекчи эмес. Бала бакчалар бүтүргөн окуучуларды бир жолу бардыгын выпуск кылып жөнөтөбү же бирден чыгарабы? Бала бакчалар выпуск кылган окуучуларды группасы менен чыгарат. Ар бирин өзүнчө чыгарса, бул убакытты көп талап кылат. Андай кылуу дагы мүмкүнчүлүк жок болуп калышы мүмкүн. Группасы менен чыгарсын. Логин паролду алмаштырыш үчүн бизде видео бар. Ал боюнча мен жөнөтүп коем сизге список кылып. Так. 10 класста бир эле класс кылып болуп калды. 9 класста эки параллель эле кандай кылып биринчи класска, бир класска кошомун дейт. Так, кечирим сурайм, бир аз кармап калдым окшойт сиздерди. Так.
Эгерде сизде 9-класста көп окуучу болуп, бирок андан кийин 9-класста бүтүп, көптөр колледжге кетип калышы мүмкүн. Ал учурда 10-класстага келгенде көптөр класстарды кошуп туруп, бардыгын жалпылап бир эле класс түзүп коюшат. Бул маселе үчүн окуучулар бөлүмүнө киргенде кантип которуу жолун мен сизге көрсөтө кетейин. Жогорулоо деген кнопканы басасыз. 20-21 21-22 кайсыл деңгээлдер, мисалы ошол 9-классты тандайлы. Класс дегенге белгилейсиз 9а. Выпуск бүтүрдү. Кийинки классты тандайбыз 10-чу. Анан бул жерде классыбызды белгилеп кете беребиз. Мисалы сиз 10-чу Ага которгуңуз келсе, анда сиз буларды белгилеп кое бересиз. Анан кийин мисалы бул жерде дагы 9-чу Б класс бар болсо, аны дагы өзүнчө ошол 9-чу классты белгилеп туруп, аны галочка менен белгилеп, ошол эле 10-чу класска которуп кое бересиз. Бул жерде айырмасы жок. Болгону ошол быйылкы классыңыз түзүлүп калган болсун. Меники азыр классым түзүлбөй калыптыр, ошон үчүн мен которуу мүмкүнчүлүгүм жок болуп жатат. А сиздер классын түзөсүз, 10-чу А классты. Анан 9-чу Б класстан дагы, 9-чу А класстан дагы аларды галочка менен белгилеп которсаңыз боло берет. Так, анан дагы бир маселе болуп атат, мен ушул жерде эстеп кетип атам. Көбүнчө эле былтыркы жылында класстарга бөлүнбөй калган үчүн быйылкы окуу жылга өтпөй жатат деген суроолор көп болуп жатат. Ал үчүн сиздер академиялык класстар бөлүмүнө киришиңиздер керек. Ошол жактагы класстарды текшерип, эгерде ошол класста мен баланы киргизбей койгон болсоңуз, редактировать кнопкасын басасыз, галочканы басасыз, анан кийин кошуу деген кнопка чыгып калат бул жерде. Ошону басып койсоңуз, ал класска кошулуп калат. Эгерде сиз былтыркы жылы класстарга киргизбей койгон болсоңуз, аны сиз кошо албай каласыз быйылкы жылкыга. Бул боюнча дагы тизме менен сиздерге видео жөнөтөйлү. Так. Жок, тилекке каршы бала бакчада стимул жок. Мен ал боюнча маалыматым жок экен. Бала бакча менен мектептин группасы өзүнчө айтса болмок дейт. Бизде мектеп менен бир жолу бир болуп калган башың айланат дейт. Мен түшүнчү атам, мисалы көбүнчө эле эгер шаар кичинекей болсо, район кичинекей болсо, бала бакчаны дагы, анан мектепти дагы кошуп койгон болушу мүмкүн, райондо жетекчиси, райондогу өкүлүбүз. Эгерде чоң болуп өтө көп катышуучу болсо, анда райондон сурадыңыздар, бөлүп коюшсун. Бул анткени үчүн бөлүү бир аз кыйын жумуш, ошол себептен түшүнүп коюңуздар бул нерсени дагы. Кубаттуулукка 90 бала жазыш керекпи? Эгерде 90 бала болсо ашып кетсе эмне болот? Эгерде бир группада 90 бала болсо 90 деп жазасыздар. Эгерде ар бир группада 30 бала болуп, сиз ошонун бардыгын 3 группаны бириктирип 90 бала жазсаңыз, бир аз туура эмес, ашыкча жазып койгон болушуңуз мүмкүн. Болгону кубаттуулукка бир группанын гана максималдуу санын жазасыздар. Райондогу директор барабы же жооптулар барабы жаңы логин пароль алуу үчүн дейт. Жооптуу барат. Сиз ошол директордон приказды алып, милдеттенмени кол коюп туруп алып барасыздар. ИСО боюнча офлайн вебинарлар болсо жакшы болмок. Мен жаңы алдым эле, жооптуу мугалим жумуштан кеткенине байланыштуу. Дина эжеке, мен сизди түшүнүп жатам, бирок офлайн болбойт, анткени үчүн алмашкандар көп, семинарларды улам өткөзүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бул жерде атайын видеолор бар. Эгерде түшүнбөсөңүздөр, биздин номерлерибизге чалыңыздар. Мен сизге номерибиз каерде экенин көрсөттүм. Ошол номерге чалсаңыз, биз сизге башынан баарын түшүндүрүп беребиз. Так. Быйыл 10 менен 11 класстарда окуучулар окуу жайларга тапшырышты. 2 окуучу башка мектепке окуганы кетти, базадан чыгарабызбы же которуп коюш керекпи? Окуган барган мектебине. Кеткендерди, выпуск болуп кеткендерди выпуск кылышыңыз керек. Отчисление болуп кеткендерди, башка мектепке которулуп кеткендерди отчисление кыласыздар. Бала бакчаны өзүнчө түшүндүрсөңөр жакшы болмок деп көптөр жазасыздар. Эмнеси айырмасы бар, мен түшүнгөн жокмун. Эмнеси түшүнүксүз болуп атат? Ошону жазсаңыз так суроо менен. Так, декретке кетчү мугалим баласы 3 жашка чейин кетти. Акы сакталбаган өргөгө. Муну киргизүүдө академиялык мезгилинде тандаңыз деп жатат. Демек быйылкы, ооба туура айттыңыз, быйылкы 31 жок.
Быйылкы окуу жыл 1-сентябрдан 31-августка чейин уланат да, ошол себептен сиз 31-август 2022 жыл деп көрсөтүп кое бересиз акыркы срокун. Анан дагы уланта берсе, кийинки окуу жылдыкын өзүнчө кийин толтуруп кое бересиздер. Азыр болгону ошо 31-август 22 жыл аяктоо күнү деп жазып коюңуздар. Анткени үчүн система окуу жылга байланыштуу болгон үчүн кийинки окуу жылды, мурунку окуу жылды көбүнчө көрбөйт. Так, сабак үчүн чоң рахмат. Бардык суроолорго жооп алдык. YouTube каналын сактаган ссылкасын жөнөтүп койгулачы. Айымкан эжеке, сизге рахмат катышканыңыздарга. Негизи эле бардыгыңыздарга рахмат, убактыңызды таап, ушул жерде катышып отурасыздар. Ссылкасын барыңыздарга жөнөтөбүз сиздерге. Атайын бул жерде топтолгон суроолор менен мен азыр жазып алдым бардыгын. Ошол суроолорду мен талдап, ар бирине ссылкасын жазып, сиздерге шпаргалка катары дагы жөнөтөбүз бардыгын. Так, стимул жок болсо бала бакчанын СОсун жооптууга кандай кошумча акча берилет? Келиңиздер, мен акча боюнча жооп бербейм. Акча боюнча районуга кайрылыңыздар, директоруңузга кайрылыңыздар, андан чоң инстанцияга кайрылыңыздар, ошолор чечсин. Биз болгону консультация беребиз. Мындан кийин финансы боюнча мен жооп бере албайм. ИСО менен иштеген мугалимдерге кошумча эмгек акы төлөнсө. Так. Келген окуучуларды кошо албай жатабыз, себеби башка мектептер убагында базадан кетти кылбай жатат дейт. Азыр ушул эле 2-сентябрда телефонограмма чыкты. Бардык мектептер 30-сентябрга чейин аларды чыгарыш керек. Эгерде алар чыгарбай жатса, бизге жазып коюңуздар, список кайсыл район, кайсыл мектеп экенин. Биз аларга жазып коебуз, чыгарыңыздар деп. Так. 9-ду бүтүп окубай койгондорду жөн эле выпуск кыласыздар. Айырмасы жок. Мектептен кетип калды же колледжге кеттиби, аларды выпуск кыласыздар. Анткени үчүн алар аттестатын алып кетишип атат. Рахмат, 2 жылдан бери үйрөнүп эле калдык дейт. Бакыт агай, сизди түшүнүп жатам. Рахмат сизге ушунча көңүл буруп, бул нерсени үйрөнүп жатканыңыздарга. Негизи сиздер аябай чоң жумушту аткарып жатасыздар. Акы төлөнбөй жатат, анан башка маселелер көтөрүлүп жатат. Биз аларды дагы жетекчиликке айтууга жардам берип атабыз. Бирок биздин негизи компетенциябызда болгону биз консультация бере алат экенбиз. Максудакан эжеке, Жунусалиева, эгерде сизге логин пароль бербей жатса, бизге кайсыл райондо экенсиз жазып койсоңуз, жана мен көрсөткөн номерибизге 559 666 329. Ошол номерибизге жазыңыз, биз кайсыл район болсо, ал районуга чалып айтабыз. Эмнеге бербей жатканын биз чечейли. Так. 08-06-дан 21-жылдан октябрга чейин декретке кетти деп айтып атасыз. Сиз 08-06 эмес, 01-09 сентябрдан баштап жазып кое бериңиз. Анткени үчүн былтыркы окуу жылды декретте көрбөй жатат система. Декреттен келгенден кийин кандай кылабыз? Декреттен келгенден кийин эч нерсе кылбайсыз. Системада тизметте бар болсо болгону тийбейсиз. Атайын окуу болуп атпайбы Айсулуу эжеке? Ушул вебинарлар атайын окууларда сизге дагы кандай окуу керек? Оффлайн окуу мүмкүнчүлүк жок. Ар бириңиздерге азыр пандемияга жараша дагы биз чыгып окута албайбыз. Сурооңуз бар болсо бизге чалыңыздар. Так, Анара Курманбекова. Так, Анара Курманбекова, сиздин сурооңузду көрбөй калдым да бул жактан. Бала бакчадан мектепке кеткен балдарды группадан кантип чыгарабыз? Бала бакчадан мектепке кеткен балдарды выпуск кыласыз. Эгерде старший группадан башка группалардан кеткен болсо, отчисление кыласыз. Буга чейин көрсөткөндөй эле. Так, суроолор түгөндү. Сиздерге барыңыздарга катышып бергениңизге рахмат. Ушунча убакыт бөлдүңүздөр. Өзүңүздүн жумушуңуздар дагы бар. Мен аны түшүнүп жатамын. Ким катыша албай жатса, ага биз вебинардын записин жөнөтөбүз. Негизи сиздерге дагы бардык видеолордун ссылкаларын жөнөтүп коебуз. Ушул каналга бизге жазылыңыздар сураныч. Суроолордун бардыгын группада чечүүгө аракет кылайлы. Биз личный сообщенияга такыр жооп бергенге жетишпей жатабыз. Анткени үчүн бизде 200дөн ашык группабыз бар, чалууларыбыз бар. Ошол себептен бизди дагы түшүнүңүздөр сураныч. Эгерде суроолорубуз болсо, бизге чалып айтыңыздар бардыгын. Азыр бул жерде дагы суроолор топтолуп калды. Убактыңыздарды албайлы, кийинки суроолорду группада жазайлы. Вебинарды аяктап жатабыз, мен өчүрүп жатам. Рахмат сиздерге барыңыздарга.